Мына Манас аэропортунда жаңы учак келип конду. Бул өлкөнүн номер 1 борту катары кызмат кылат. Airbus A320 президенттин иш башкармалыгынын балансында болот. Азыр ушул учактын абалы менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кирип таанышууда. Кыргызстан соңку жылдары ушу аэропортторду гана жаңылабастан тиги учактарды да сатып алууну максат кылып жатат. Буга чейин маалым болгондой, өлкөбүз ушу Европа биримдигинин кара тизмесинде болчу. Учактардын сапаты эскилиги жетип начар болгон үчүн. Андыктан бул ошол кара тизмеден чыгуунун дагы бир жолу. Негизинен Airbus A320 150 жүргүнчүгө ылайыкталган. Азыр канча кишини ташууга жөндөмдүү экенин дагы тактап маалымат алабыз. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, өкмөт өкүлдөрү келип жаңы учак менен таанышууда.